Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыңар достор? Айлардын султаны болгон розо Рамазан айынын биринчи күнү. Баарыңарды туткан розоңор кабыл болсун. Рамазан айы менен куттуктайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү минбарга бир бутун коюп амин дейткен, экинчи бутун коюп амин дейткен, үчүнчү бутун коюп амин дейткен. Ошондо сахабалар түшүнбөй калып, "Я Аллахтын элчиси, бул жолу башкача болду го" деп сураганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: "Мен минбарга биринчи бутумду койгондо, Жабраил алейхиссалам келип, ата-энеси тири туруп, кызмат кылып, дуасын алып, батасын албаган инсан Алла Тааланын райымынан үзүлсүн" дедиле. Амин дедим дептир да. Экинчиси Рамазан айына жетип, орозо кармабай, дуа кылып, күнөөсүнөн кечирилбеген инсан Алла Тааланын райымынан үзүлсүн дедиле. Амин дедим деп. Үчүнчүсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты аталганда салават айтпаган адам, ошол инсан Алла Тааланын райымынан үзүлсүн дедиле. Амин дедим дептир. Ошон үчүн карагыла, бүткүл пайгамбарлардын, бүткүл жин инсандардын пайгамбары, бүткүл пайгамбарлардын мырзасы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амин деп дуа кылдат. Бүткүл периштелердин мырзасы Жабраил алейхиссалам айтып атат. Достор, туткан розоңор кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.